Assalamu alaikum. Şeytanды көрсе qayсы Құранды оқыш керек? Шайтан негізі эле адамдын ойуна жаман ойлор, жаман нерселер келгенде Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim оқыш керек. Аятал күрсени. Анан эртең менен кечке окула турган зикирлерди, жок дегенде Кул хуvallahu Ихлас сүрөсүн, Фалак Настарды окуп, дем салып туруш керек инсан. Бүгүнкү күндө азыр ушул маселе туурасында дагы айтабыз. Эртең менен кечке чейин жаш балдар эле эмес, чоң адамдар дагы эртең менен кечке чейин телефонду чукулай берип, телефон менен отура берип, ушундай сиз айткандай азыр көзүнө ар нерселер көрүнүп, жин кирип алгандай болуп, уктай албай, тамак жей албай, кыйналгандар өтө көп болуп жатат. Анан молдого имамга барышат. Дем салып бериң, уктай албай атамын, түшүмө ар нерселер кирип атат, көзүмө көрүнөт. Ал эртең менен кечке чейин 24 саат Instagram'da otursa, telefonda otursa, görüyorsa, çoğun adam değil ya, eğer de 1 saat, 2 saat, 3 saat kinonu görüyle otursanız, telefondan çıkıp oturgan bolsanız, özüңдө эле зомби болуп калганыңды байкап каласың. Сыртка чыккан болсоң, алам башкача болуп, ал эми күндүк ошондой болгон болсо, ушундай ооруларга душар болот. Ошону айтып жатабыз бүгүнкү күндө. Урматтуу бир туугандар, кимде ким өзү, бала чакасы ушундай ооруларга, жин, сыйкыр, мына ушундай нерселерге душар болбошто калса, эртең менен кечке чейин телефонду, жанагындай бузук нерселерди, эртең менен кечке чейин музыкаларды угуп, ушундай жанагы коркунучтуу кинолорду көргөндө толтура бүгүнкү күндө. Жанагы бизден чыккан жаңы тартылган коркунучтуу кинолорго атайын баргандар көп. Атайын коркунучтуу жерге баргандар көп. Жанагындай игралардын дагы ушундай коркунучтуусун көрүп аткандар өтө көп да. Алардын таасири ошол баланын дагы чоң адамдын жүрөгүнө таасир берип, акылына таасир берип, анан жини сыяктуу болуп калып жатат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушундай коркунучтуу оюндардан, кинолордон алыс болуш керек. Эртең менен кечинде ар бир адам зикир кылып, дуаларды окуп, жанагы биз айткандай Фатиха сүрөсүн, Бакара сүрөсүнүн башыны, Аятал Курсини, Фалак Нас, Ихластарды окуп дем салып туруш керек, урматтуу бир туугандар. Бул биз көпчүлүк учурда ооругандан кийин, проблема болгондон кийин анан ошол проблемадан чыкканга аракет кылып, молдого барабыз, күндө кел десе күндө барабыз, 6 ай кел десе 6 ай барабыз, канча десе акчасын беребиз, 100 миң десе 100 миң, 200 миң десе 200 миң, 1000 деген долларды беребиз, жанагындай проблема болуп калгандан кийин, ооруп калгандан кийин больницага барабыз, текшертебиз, кымбат жерлерге жаткызабыз. Ага чейин ошол оорулардын алдын алыш өзүбүздүн колубузда турганда ошол нерсени кылбайбыз да. Жеңил желпи өзүңүздүн колуңузда турат. Эртең менен турганда, кечинде жатканда, зикир кылганды, Куран окуганды, дем салганды, машинада унада баратасыз. Жок дегенде телефондон Куран угуп кетиң, ошол зикирлерди угуп кетиңиз. Алла таалам ошол уксаңыз шайтан алыстайт, жанагындай коркунучтуу нерселерди көргөндөн алыстайсыз. Анан тынчтыкта жашайсыз да. Гусул жок болсо, дарат жок болсо, намаз жок болсо, эртең менен кечке зикирлер жок болсо, дуалар жок болсо, Куран укпаса, анан ошол шайтан, жин, көз тийгени бар, сыйкыры бар, бирөөнүн сууга кирип калгандыгы бар, эртең менен кечке телефон көрсө, плюс коркунучтуу кинолорду көрсө, коркунучтуу оюндарды ойносо, ушулардын бардыгынан кийин адамды табияттан чыгарат да. Шайтан тийишет, жин тийишет, анан ушундай жаман ооруларга душар болобуз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, өзүмө дагы сиздерге дагы айта турган насаатым, эртең менен кечки зикирлерге, өзүбүзгө жана жаш балдарга дем салып, базарга барат, туугандардын арасына барат, жаш балдардын арасында бүгүнкү күндө ушул нерсе дагы көп болуп жатат. Жаш балдар уктай албай, ыйлап, кыйналат. Больницага барса текшерсе бардыгы жакшы, ал температура чыгып аткандары бар, кыйналып аткандары бар, текшерсе бардыгы жакшы дейт. Аны күндүгө эртең менен кечке чейин жакшы көрө берген, кошуналардын балдары бирөөлөр тойго барган жерде, базарга барган жерде адамга көз тиет, башка бирөөнүн сугу тиет деген бар. Анан ошолор нерселердин бардыгы биригип, жанагы баланы кыйнап жатат. Аны эртең менен чыкканда, үйдөн чыкканда ата энеси дем салып, дуаларды окуп чыкса, ушундай нерселер зыян бербейт.